Президент Садыр Жапаров экинчи элдик курултайда сүйлөп жатып, аймактык өкмөттүк эмес уюмдар киреше чыгашасы боюнча отчет бербей, салык төлөбөй, соцфондко акча которбой жаткандыгын айтты. Ушул МПО, НКОлор жөнүндө мыйзамдар кабыл алынып атат, азыр жогорку кеңеште каралып атат. Бул маселе боюнча өтө татаал жолдорду басып келатабыз. Бизди 30дан ашуун өлкө кыйнап атат. Кабыл албагыла, кол койбоңуз, анан тиги бу. Барган жеримде айтат, силер тиги НКОлор менен МПОлорду кыйнап атасыңар. Акыр аягында мен анан бир ачуум келип, анан көп 4-5 өлкөдө суроо бердим. Силерде барбы МПО, НКОлор десем бар дейт. Канча бар? Бизде деле бир 10 000, 15 000. Канча жылдан бери иштейт? Илгертен бери иштейт. Анан силерде каяктан акча келип түштү? Канча эмгек акы бердиң, соцфондко канча кетти, налогко канча төлөдүң, анан ошол акчаны каякка жумшалды деген отчет алабы десем, алат дейт. А эмне үчүн биз албашыбыз керек? Же биз экинчи сорт адамдарбызбы силерге? Дегенде эле дудук болуп калышат да. Президент ошондой эле буга чейин өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү миллиондогон доллар, евро алса да кирешесин көрсөтпөй, бир тыйын да төлөшпөгөнүн билдирди. Андыктан президент жарандык коомдун бир нече жолу сынына кабылган чет элдик агенттер боюнча мыйзам долбоорун кабыл алууну зарыл деп эсептейт. Президенттин айткандары канчалык чындыкка туура келет? Келгиле саресеп салып көрөлү. Учурдагы мыйзамдарга ылайык Кыргызстандагы бардык өкмөттүк эмес уюмдар мамлекетке салык, социалдык фонд жана статистикалык органдарына бардык зарыл отчетторду беришет. Бухгалтердик отчеттор. Акча кайдан жана канча келет, канча жана кайда жумшалат, кандай мүлк сатып алынат. Салык отчеттору. Бирдиктүү салык декларациясы тапшырылат. Салыктын бардык түрлөрү боюнча, анын ичинде таштандыларды чыгарууга чейинки төлөмдөр боюнча маалыматтар. Статистикалык отчеттор. Өкмөттүк эмес уюмдарда канча адам иштейт, алар кандай маян алышат, канча салыктар жана соцфондко чегерүү төлөнөт жана башка ушул сыяктуу. Биз сайт аркылуу ушул коммерциялык эмес уюмдар өзүнүн маалыматын берип турат. Ушу бүгүнкү чейин иштеп турат да. Мындан тышкары, салык кызматынын сайтында коммерциялык эмес уюмдардын салыктык чегерүүлөрү жөнүндө бардык маалыматтарды камтыган өзүнчө бөлүм бар. Каалаган интернет колдонуучу тизмени ачып көрө алат. Жөн гана уюмдун атын же идентификациялык номерин киргизиңиз. Президент ушул күнгө чейин өкмөттүк эмес уюмдар бюджетке бир тыйын да салык төлөшпөгөнүн, айлык акыдан социалдык фондко чегерүү да жок экендигин айтып жатат. 100 000 деген миллиондогон евролорду, долларларды алат, бирок бир тыйын салык да төлөбөйт. Зарплаттан эң болбогондо соцфондко отчисление болуш керек да. Анысын да көргөзбөйт, бүт өзлөрүнүн керектөөсүнө жумшайт, жеке менчик керектөөсүнө үй бүлөлүк. Өнүктүрүү саясат институтунун изилдөөсүнө ылайык, өлкөдө 30 000 бейөкмөт уюм катталганы менен алардын 400 гана активдүү иштеп жатат. Жыл сайын орто эсеп менен өкмөттүк эмес уюмдардан мамлекеттин казынасына 300 миллион сомго жакын каражат түшөт. 2022 жылы жигердүү иштеген өкмөттүк эмес уюмдар бюджетке дээрлик 363 миллион сом, ал эми 2023 жылга жетпей 250 миллион сомдон ашык төлөшкөн. Салыштыруу үчүн айта кетсек, жарым-жартылай 2023 жылы Кыргызстандагы казинолор 46 миллион сом салык төлөшсө, майнинг чарбаларынан бюджетке чегерүү 55 миллион сомду түзгөн. 2021 жылы жигердүү иштеп жаткан 397 өкмөттүк эмес уюмдар 2 миллиард сомдон ашык суммага дүң кошумча нарк өндүргөн. Салыштыруу үчүн Кыргызстандын бардык мейманканалары ИДПга бирдей салым кошкон. Ошондой эле өлкөдөгү бейөкмөт уюмдарда 17 000 адам иштейт. Бул болжол менен өлкөдөгү мамлекеттик кызматкерлердин жалпы санына барабар. Жыл сайын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар үчүн өлкө бюджетине 125 миллион сом төлөшөт. Алар суу, электр энергиясы, жылуулук жана ысык суу менен камсыздоо, почта жана башка кызматтар үчүн төлөмдөрдү үзгүлтүксүз төлөшөт. Бейөкмөт уюмдарда адамдарга билим алууга, жумуш орундарына ээ болууга жардам берүү аркылуу жакырчылыкты жеңүү боюнча активдүү иш алып барышууда. Калктын социалдык жактан аялуу катмарына жардам берүү, мүмкүнчүлүгү шектелген адамдардын жана улгайган жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, мамлекеттик органдардан жардам ала албаган бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүү. Бейөкмөт уюмдар 600 милиция кызматкерин окутушту. 100 прокурор бейөкмөт уюмдарга үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүүнүн жолдорун үйрөтүштү. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар жана балдар жардам алган 18 кризистик борбордун 17си бейөкмөт уюмдар тарабынан түзүлгөн.
Кыргыз Республикасынын салык кодексине ылайык коммерциялык эмес уюмдар башкалар менен бирге бардык зарыл болгон салыктарды жана төлөмдөрдү төлөөгө милдеттүү. Аларды салык инспекциясы үзгүлтүксүз текшерип турат. Ал эми эгерде өкмөттүк эмес уюмдар президент айткандай салык төлөөнөн качса, бул үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Жыйынтыгында президенттин бейөкмөт уюмдар отчет бербей жана салыктарды жана социалдык фондко чегерүүлөрдү төлөбөйт деген билдирүүсү чындыкка кошпойт. Өлкөдө бардык зарыл мыйзамдар бар. Ага ылайык аймактык өкмөт уюмдар отчет берип, бардык зарыл болгон салыктарды жана төлөмдөрдү төлөшү керек. Бул үчүн эч кандай кошумча мыйзам кабыл алуунун зарылчылыгы жок.